Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. 520-га ташыйм дейт. Аны кайра базар менен бирдей эле болуп атпайбы? Ой, базар жок, анан шашпа, может 560 сом болуп калат. Анын артында мына колдорун көргөзүп бердим. Менин эки баламдыкын эки группасынан тең бүт баары эле против болуп чыгышкан да. Наразычылык эмнеде болот? Оплатаны көтөргөнү. Саны көбөйтпү. Биздин мисалы оплатабызды эң акыркы оплатаны көтөргөнү 2000. 3 баласы болсо, бир баланы бонус кылыш керек. 2000 сомдон болсо, ошого какой-то 1000 сом төлөй тургандар кылыш керек. Сиздерге льгота биз алып бере албайбыз. Атыңыз ким болот? Токтогула. Аялдар ызы жүз жаман болот экен, а? Аны айтып берем. Мен суроону кайталайм сизге. Камераны сөзсүз турсаңыз. Жок, мыйзам жол берет деп айтып. Жок, маанилүү сөзсүз сүйлөшүп алайлык. Ana gülece. Мына голосование ушул жерде Ana турат. gülece. Собрание өткөздү дагы 1600 кылды. Пожалуйста, анда эмнеге айткан жок бул жерде мен противмин деп. Бул жерде түшүнүксүз болуп атат. Ооба да, маселе кандай болуп атканын ата эне билет да, биз эмнени билебиз. Ассалам алейкум эке. Шотторду көргөзө алабызбы? Конечно, көрсөтүү. Аты Open KG'де турбайбы? Саламатсызбы? Бул чыгарылышты тартканыбызга кыйла болгон болчу. Кээ бир техникалык көйгөйлөрдүн айынан бир аз кечирээк чыкканга туура келип калды. Анткени силер билесиңер, Мисахыр долбоору элдин колдоосу менен, элдин каржылоосу менен. Кээ бир биздин ушундай маселелерибизге байланыштуу бүгүн выпускту силерге даярдаганга аракет кылабыз. Рахмат. Баке. Эжеке, садикпи? Иштеп атасыңарбы? Ачып койгулачы. Ошо жетекчиге келгенбиз. Жетекчинин номери какта? Ассалам алейкум. Охранасызбы баке? Ачып койсузбу? Жетекчиге. Жетекчиге. Жок, сиз эшикти ачсаңыз, мына эшикти ачыш керек. Я. Мына эшикти ачып койбойсузбу? Жумуш убагында турабы? Ушундай достор, ачпайт. Бул жак түрмөбү? Саламатсызбы? Эжеке, бул мамлекеттик садикпи? Бул муниципалдык садик. Муниципалдык менчиктеги садик. Ага. Жакшы, балдар келет да бул жака. Сиздин үйүңүз эмеспи? Бул жак? Жаап койгонуңузду айтат. Балдар просто чыгып кетпесин, постоянно жаап Ачып койсузбу анда? анткени охрана жок бизде. Мен азыр өзү главага чалайын, муниципалитеттен кишилер келсин, ачып берерсиз. Атыңыз ким? Айнагүл. Айнагүл эжеке, мыйзамды билесизби? Билем. Мыйзам жол бербейт да мындай кылымга. Жок, жол бербейт, бирок биз балдарды в закрытом виде эмени кармашыбыз керек. Калитканчылыгы, балдар чыгып кетип Хорошо. За безопасность детей. Аны ошон үчүн биз айыл өкмөтүнө чалалык мына азыр көзүңүздөр. Айыл өкмөт ачып береби буну күндө? Жок, алар сиздерди киргизесиздер, киргизбейби айыл өкмөт. Айыл өкмөт эмес да, бул мыйзам чечет да. Назир Сембекович, кечиресиз, тынчыңызды алып атканыма. Бул жака журналисттер келиптир. Кайсы канал? Дайте ему громкоговоритель, ставьте, просто отключите громкоговоритель. Сиз аркылуу уруксат суралышы керек болсонда кандай деп ойлойсуз ошону? Ооба, муниципалдык менчик. Анан? Мен газы орун басарымды жиберейин сизге. Сиз каяктасыз? Мен сырттамын. 5ке жыйын болот. Сизден уруксат алгандан кийин сиз өзүңүз келбейсизби байке? Али, Ооба байке. мен сизге жооп берип атам. Эмне маселе боюнча келдиңиз? Ошо мен кирсем берем да ал суроону, сырттан туруп кантип берейин? Жок, эми бир максат менен келдим. Мага жетекчиси керек байке, айыл өкмөт керек эмес. Айнагүл Госовна, выключи громкую, дай нормально поговорить человеку. Али, саламатсызбы? Саламатчылык. Өчүрбөйсүзбү? Сиз ошон Кайсы үчүн максат менен берип келдиңиз? Мен жумушум ачык эжеке, силерге окшоп иштебейм мен. Кандай максат менен? Ушу балдар кандай тарбияланып атат, бул учреждение кандай иштеп атат, анан кээ бир суроолор, мамлекет коюп берген мыйзамдар бар ортодо, алар канчалык деңгээлде сакталып атат деген нерселер бар да ортодо. Анын үчүн мага айыл өкмөт эмес азыр. Айыл өкмөт да керек болот негизи. Но мага мына учреждениянын жетекчиси керек да негизи. Алар эмне максатта сизге чалды бул эжеке, өзү андай билбейм. Дагы кандай сурооңуз бар? Али. Жок, сизге суроом жок. Мага жетекчи керек.
Али, мындай болуп туруңуз. Жетекчинин бала бакчанын жетекчисине берип турасызбы телефонду? Сиз жетекчисизби? Бул ким болот сизге? Бул глава айыл өкмөтү. Алар Сизге кандай тиешеси бар анын? биз ушулардын эмеге баласындагы садик. Айыл өкмөттүн кандай тиешеси бар бекте? 5 бала го дейм. 4 бала. Азыр мен калитканы ачтыртып, кабинетке киргизип, балдар менен сүйлөшөм. Анан тиги сиздерден представитель келеби? Хорошо, ма. Билбейм, биз камера менен келип ушунчалык кыйналсак, жөнөкөй адамдар канчалык деңгээлде оңой кирет, мен аны билбейм. Азыр айыл өкмөткө да барабыз, көрөлүчү. Кандай болот экен. Сиз ким болосуз беке? Дворник. Дворник. Азыр охранамын деп эдиңизби? Охранамын деп айтпадыңызбы азыр? Жок деді. Я. Охрана жок деді. Эс алуу бөлмө дейт. Эралиева Айнагүл Бостоновна дейт. Дагы бир жолу саламатсызбы жеке? Менин атым Али болот. Мисахыр берүүсү. Сизге кээ бир суроолор менен келгем. Эмне үчүн айыл өкмөттү уруксат алдыңыз, мен билбейм аны. Мен мыйзамда андай нерсе тааныбайм. Барда деп ойлобойм. Бул силердин мыйзамыңар болсо керек. Эмнеге ошо айыл өкмөттөн сурадыңыз, ошо мага кызык болуп атат. Мен сизге мындай түшүндүрүп берем да. Бала бакчалар частный, жана госсадик, жана муниципалдык болуп бөлүнөт, түшүнбү? Биздин бала бакча муниципалдык бала бакча болуп саналат да. Өкмөттөн арендага берилген мындайча айтканда. Ошол айыл өкмөтү, айылны кеңеш ушул садик иштесин деп токтом чыгарып, салынып, ошонун негизинде айыл өкмөтүнүн балансында турат. Бүгүнкү күндө болуп аткан капитальный ремонт болобу, бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп аткан кандай садиктин бүгүнкү күндө деңгээлинин баары тең ошол айыл өкмөтүнүн гана тарабынан жасалган. Бул территориясыбы же зданиясыбы, ошон үчүн мен бир ооз ал кишилерге чалып, өзүңүздөрдүн көзүңүздөрдө сурадым. Ата-энелердин чогулушу болот. Чогулушта ата-энелер кандай Жок, түшүнбөдүңүз эчке. Аны айтып берем. Мен суроону кайталайм сизге. Ошого баратам да. Негизи төлөм мамлекет коюп берген нормабы же өз алдынча коесуңар? Протоколдун негизинде бизде айылный кеңеш бар. Айылный кеңеште 21 депутатыбыз бар. Ошол 21 депутатка биз протоколдун негизинде чыгабыз. Ушундай бул жакта жанагы поставщиктердин письмолору бар. Чын эле кымбаттап атат, кымбаттап бериле деп суранат. Айыл өкмөтүнөн. Ал тендер менен болот да. Тендер менен болот. Анын баары через айыл өкмөтү болот. Биз алга тиешебиз жок. Тендерде көргөзгөнбү силерге? Ооба, тендер айыл өкмөтү аркылуу договор түзүп бизге айыл өкмөтү берет. Тендерден эң жанагы уткан киши, ошол киши гана бизге ташый алат. А так продуктуну башка киши ташыганга акысы жок, өзүңүз. Туура. Андан тышкары 1600 сом менен багып келатканбыз. Июнь месяцтен баштап биз июль месяцта бир айга. Сиз айткан азыр 1600 сом деген акча, аны ата-энелер төлөшү керек. Ата-эне төлөп атышат. Анан анткени ачык родительский собраниянын негизинде болуп атпайбыз бизге. 1600 болгондо биз ошондо бир күндө бир баланы 76 сомго багып баштадык. Түшүндүм. Буну каржылоо маселеси айыл өкмөттүбү же ата-энелердин мойнундабы? Питание гана ата-энелердин мойнунда, калганын бүт бар тең айыл өкмөтүнүн мойнунда. Айыл өкмөт бюджет кандай бөлөт силерге? Жыл сайын өзлөрүнүн бюджет, мисалы 2022 жылдын бюджетин декабрь айында быйыл кабыл алат. Ошол жерде мисалы өзлөрүнүн бюджетин кандай мындай бөлүшөт, өзлөрүнүн жана эбесине каратачы. Жок, мына садикке бюджетке карата бөлүшөт. 2020 жылы декабрда токтом чыгарылат. Мына садикке ушундай бюджет деп, мынча деген сумманын бюджети деп. Ошо бюджет 2020 жылы канча деп кабыл алынган? Мен ал жөнүндө маалымат бере албайм. Айыл өкмөтүнүн өзүнөн алсаңыз болот. Анткени алардын пландары бар. Өзлөрүнүн ошол планга жараша бухгалтериясы бар. Ошол жактан бөлүп карашат. Ага, силер запрос бересиңер да, туурабы? Бизде ушундай маселе деп. Ошо запросту силер жөнөтөсүңөр да аларга. Мисалы, биздин расход мынанча, бир күндө мынча кагаз кетет, бир балага бумага мынча кетет, пастель деген нерселер бар да. Аны силер түзүп бересиңер. Азыр сиз айыл өкмөтүнөн сураңыз дедиңиз. Бул маселе негизи силерде. Жок, биз заявка бере алабыз только. Ошонун баарын заявка бергениңизде сизге канча бюджет чыгарып берет? Кеңеш карайт ошон. Мына мисалы азыр ошо боюнча сиз жооп аласыз, себеби айыл өкмөтүнүн главасынын жардамчысы, замы келет, бизге жооп берет. Бул маселени да мыйзам чегинде көрөбүз. Дагы эле да. Келиңиз, саламатсызбы? Келиңиз, Алмаз Токтогулович биздин айыл өкмөтүнүн
башчысынын Ассалаумалейкум. Менин атым Али болот. Мен сахар берүүчү. Азыр сиз ошондо айыл өкмөттөн келдиңиз да? Айыл өкмөттүн өкүлүмүн. Бул жактын бала бакчанын каржылоосу кимдин мойнунда? Бала бакча негизи бул деген муниципалдык бала бакча болуп эсептелет. Бул деген өзүбүздүн Аламудун айыл өкмөтүнө караштуу муниципалдык бала бакча 300 орундук. Баары тең бүт айыл өкмөттүн мойнунда. Тамак-аш. Тамак-аш. Андан бөлөк ремонт. Көрдүңүз, сыртын көрдүңүзбү? Сыртында жанакы бүт жасалган деген мындай бүт чор эмес, мурдакыдай бетонный покрытие эмес, биз эми бүт баары резиновый покрытие, современный менен азыркы келе жаткан жаңы требование менен кылган. Мындай да, байке суроо, ортодогу суроо, мындай жөнөкөй да, аябай жөнөкөй. Айыл өкмөт бул жака бюджет бөлүп берет. Сиз айткандай тамак-аш үчүн, ремонт, жанагы постельный белье, ушундай сыяктуу да, эми жаш балдарга эмне керек болсо, ошо маселени карап берет. Каржылоосу мындайча айтканда. Азыр сизге чейин эжекебиз менен, Айнагүл эжекебиз менен сүйлөшүп турганбыз. Негизги бала бакчага төлөм канча? Мамлекеттик токтомдо көргөзүлгөн. Ал мамлекеттик токтомдо бала бакчанын кечиресиз төлөмү көргөзүлгөн эмес. Бул жерде мындай да биздики мен айтып атпаймынбы, муниципальный болгондуктан, биз көп жыл бери жагы дегенде 7-8 жыл биз бааны көтөрбөй жүрдүк. Көп жыл көтөргөн жокпуз. 1000 сомдон турду, 1000 сомдон болуш керек эле, буга чейин 800 сом, 1000 сом болуп эле. Ошондой эле колубуздан келгенче биз каржылаганга аракет кылдык. Ар бир айыл өкмөттүн мисалы өзүн өзү баккан айыл өкмөт бар. Дотационный айыл өкмөттөр бар. Бизди постоянно баары тең город менен путать эте беришет. Жок, мен путать этпей атам. Жок, азыр сөзгө. Мен мыйзамда айтып атам силерге. Мыйзамда, кайсы мыйзамда жазылган 660 деп? Билим берүү министрлигинин маалымат кызматы берип атат да бул маалыматты. Мына мен азыр өзүм жазып алган жокмун бул нерсени. Жанатан бери каякта деген суроолорду берип атабыз да. Туурабы? Мамлекеттик бала бакчалар акысыз деп атат. Образование акысыз. Акысыз. Айрым учурларда деп атат. Тамактануу үчүн 50% кошумча акы төлөнүшү мүмкүн. 50% деп айтып атат. Мен бул нерсе. Эми силерге келдик. Бул өз алдынча жергиликтүү башкаруу органдары. Сиз айтканда муниципалдык. Мына жерде иштеп атат. Ал сиз айтып аткан мамлекеттик садик деп аткан, сиз бөлүп атканыңыз, ал акысыз толук түрдө турат. Аны төлөмү 660 сом эжеке. Бул жакта 2000 сом көргөзүлөт. Муниципалдык өзүн-өзү башкаруу деген сөз ошол эркинен чыккан. Макулдашканда гана дейт. Ата-энелер. Сиз мамлекет менен макулдашсаңыз керек бул нерсе. Жок, мамлекет биздики деген муниципалдык менен, анан мамлекет менен акылдашабыз биз деген. Эл менен ажыгылашабыз. То есть ата-эне менен. Ата-эненин протоколу бар собраниясы. Көргөзбөйсүңөрбү? 227 ата-эне колдоо берип атат мына решение негизинде. Голосование койгонбуз. За 227 ата-эне, против 0, воздержавшийся тоже 0. Бул жакта азыр 227 бала бар, ошондо? Жок, 300 бала бар. 300 бала. Ошонун негизи положение боюнча 60% ата-эне колдоп берсе, 50%-ын үйдө ата-эне колдоп берсе, анда биз ошол чечимди кабыл алабыз. 227 адам ошондо бааны көтөрүлүшүнө наразы эмес. Макул болот атат. Наразы болгон ата-эне бир да жок. Бул жерде жок болуп атат. Бул анткени собрание негизинде. Мына ишенбесеңиз ата-энелердин колдору турат. Өзүлөрү коюп берген. Келиңиз, саламатсызбы? Ассалаумалейкум. Менин атым Али Эргеш болот. Мен Найзабек Көлбаев, Аламудун айыл өкмөтүнүн башчысы. Камераңызды өчүрүп турсаңыз. Жок, мыйзам жол берет да байке. Жок, мыйзам камеранын эч кимге зыяны деле жок. Жок, мен маанилүү сөздү сүйлөшүп алайлык. Анан ошо маанилүүсү керек да элге. Жок, башка мындай. Маселе эмне болду? Маселе төлөмдөр жөнүндө болот атат. Мен бул жерге учредитель катары келдим. Бала бакчанын учредители Аламудун айыл өкмөтү, анан Аламудун районуна караштуу билим берүү бөлүмү районуна. Ошол эки мекеме Аламудун айыл аймагын өз алдынча башкаруу органы жана Аламудун районунун билим берүү бөлүмү. Ошол эки мекеме бул бала бакчанын учредителери, уюштуруучулары да, устав боюнча. Анан
менде суроо жаралгат. Эмне себептен массалык маалымат каражаттары буга мындай дыкат көңүл буруп атат деген суроо да али. Жакшы суроо экен. Мен как журналист катары элдин кызыкчылыгы менен жүрөм да. Элге мен кайсыл жерде тартпай, мен чечим чыгарып бербейм ал нерсеге. Анын чечимин чыгара турган эл бар, тиешелүү органдар бар. Мамлекеттик. Менин мындайча айтканда задачам, менин милдетим тартам. Сиз айткандай жанагы камераны өчүр дегенде өчүрбөй коюп, бүт нерсени калыс чыгарып берем. Сооңуз эмнеде болот? Бүгүнкү сапарыңыз эмнеге арналган? Көп ата-энелер бала бакчага төлөнүп аткан төлөмдөрдөн, ага төлөнүп аткан төлөмдөр улам эле көтөрүлүп бараткандан нааразы. Мисалы 1600 сом дейли. Башында 800 канча болгон экен төлөмдөр? 800 сом, анан 1000 сом, 1400 сом, 1300 сом, 1300 сом, 1600 сом, 2000 сом и скоро 2200ге чыгат деген суроолор жаралып атыптыр. Жок, кандай сөз? Жок, мен элдин сөзүн айтып атам сизге байке. Мен токтом бербей атам бул нерсеге. Улам эле ушундай баалардын көтөрүлүп барышы эмненин айынан болот атат деп мен экинчи тарапты укканы келдим. Туура, аныңыз туура, баягы түрдүү баягы ар түрдүү объективдүү маалымат бергенге аракетиңизге сизге таазим. Али мен мындайда мага мындай түшүнүксүз суроо болот. Тилекке каршы турмуш оор абалына калып калып кичте мен бүгүн чыктым кызматка толук кандуу. Буга чейин баягы имиштер келип атты, энекалардын арасында мындай сөз болуп атты, бирок бул актана турган сөз эмес. Анан бул жерде энеталар менин оюмча массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн кайрыларынын ордуна айыл өкмөткө кайрылыш керек болуш деген ойдомун да. Себептегенде ата-энелерди киргизбейсиңер бежеке? Ооба да, маселе кандай болуп атканын ата-эне билет да, биз эмнени билебиз. Ассалому алейкум байке. Менин атым Али болот. Киргиле. Азыр бир нерсе сурайын деп атам да силерден. Маселе эмнеде? Наразычылык эмнеде болот? Оплатаны көтөргөнү. акчаны көбөйттү. Биз мисалы оплатабызды эң акыркы оплатаны көтөргөнү 2000 көтөрүп салышты. Питание өзү анан 200 сомдон биз оплата көтөрөбүз да. Ал эмелерге. Воспитательдерге. Ал 2000 сом эмне үчүн? Жок, питание. Только питание. Ошондо болсо, Туугандар мындай сөз андан кийин дагы ансыз келген андан кийин дагы көтөрөбүз деп атышат да. 300 канча сомдон кошобуз деп атышат, чынбы? 300 сом. Бирок айыл өкмөтүнө эле караган эмеди садик бар. Азыр байке, азыр. Могул жакта Тумар деген бар. Анан ошол жерде питанияга 1600 сом берет экен. Биздин эле айыл өкмөт могул жерде школьныйда Тумар деген эме бар. Ошол жерде питаниясына 1600 берет экен. Биздики болсо питания эле 2000 сом. Ошондо болсо бир группада 45 бала болгондо. Среднем. По списку деген жокпуз. Келгендер по факту. Ошондо 8 группаны 45ке болгондо 500 бала болобу? 500 бала болгондо. Бул жакта 300 деп атпайбы? Жок. санап көрбөйсүздөр Группада эме кылып атканда биз болсо күнүгө заполнять этебиз да, канча бала, канча келди депчи. Мончада келдик, мончада алып кеттик деп жазабыз. Ошол жерде 45 бала по факту келгенде. По списку билбеймин, по факту 45 бала келет дайыма. Ошондо 8 группа болгондо 500 болобу? Бегемеже сөзүңүз каралжы. Мен сизге түшүндүрүп кетейин. Биздин Аламбудун айыл аймагына караштуу 3 мындай болуп койчу, камерада тарсынчы. Биздин айыл аймакта 2 алып тууганышыбыз бар. Аламбудун менен Садовый айылы. Бизде 3 бала бакча жайгашкан. 3 бала бакча бүгүнкү ишин алып барып атат. Жалпы бойдон 780-800 жакын бала барат. Ошол 3 бала бакчага. Ошол 3 бала бакчада бүгүнкү күнү төлөм акысы ай сайын 2000 сомдон 1600 сом деген жок. Мен сизге расмий түрүндө айыл өкмөттүн башчысы катары айтып кетейин. Анан деген кечирип коюңуздар. Алло. Александр. Бүт окшойт э? Мындай да туугандар, бир нерсени айталы да силерге. Ата-энелер комитети деген нерсе ошол кээ бир коррупцияга себеп болуп атат да көп жерде. Мен жакында мектепти тарткам. Мектепте да ата-энелер комитети деп шылтоо кылган да директор. Аны сураштырып барсак, ата-энелер комитети жөн эле шылтоо да.
Алар акча менен тиешеси жок болуп чыгып атат аягында. Мектеп менен Жок, мындайда ата энелер комитети ар бир группада бар. 3төн же 4төн Сиз каласа. түшүнбөдүңүз, жок деген жокмун. Шылтоо болуп атат ал Жок, жөнүндө. шылтоо эмес. Анткени ал жерге администрациянын эч кандай достугу жок. Родительский комитет өзүнүн жумушун өзү алып барат. Игрушка сатып алышабы, же майрам сайын бир подаркалар жасашабы, же болбосо же бир жаңы жылга Дед Мороз чакырабы. Анын баарын өзлөрү собрание менен өткөрүшөт. Тамак ашы жок, биз эч кандай претензия берген жокпуз. Тамак ашына, воспитательдердин жумушуна, заведующийдин жумушуна баарына ыраазыбыз. Просто кое турсаңыздар, мен сурайм азыр. Мисалы үчүн биз болсо эмеби 1300дөн питанияга төлөчүбүз. Ушул жылга чейин сентябрга чейин. Сентябрда болсо собрание өткөздү дагы 1600 кылды. Макул ага, ооба. Биз болсо Сентябрда 2000 кой тургула. Анан кийин ага болсо биз болсо макул деп билбейм мен 70% чынында продукта кымбаттаган үчүн макул болду. Анан экинчисинде просто группаларга жөн эле жөнөттүрдө родительский группалар бар да. Биз болсо повышенияга согласнысыңарбы, согласны эмессиңерби деп. Эч кандай собрание өткөн жок, эч кандай опросник таратылган жок. Жөн эле бердик. Анан кийин биз болсо уже не согласныйбыз деп, где-то 90% ата энелер айтып атты. Биздин группадан, билме башкаларды билбеймин, биздин группанын өзүн айтып атам. Мен азыр өндүрүш жыйыным бар райондо. Макулдашуу иштери. Мага берсеңиз мен команда Азыр маселе болбой атат. Мен айтып атканым, ошо шотторду көргөзө алабызбы? Конечно көрсөтүү. Опен кезиде турбайбы? Бул жерде түшүнүксүз болуп атат. Бала бакча менен энеталардын ортосунда да маалымат жоктук болуп атат. Прозрачность болбогондон болуп атат да бул нерсе. Ачык мамиле болбой атат. Азыр али мен баяндамды. Келатканда азыр кирип баратканда айтпадыңыз мен 300 сомго тиешем жок, 2000 сом эле депчи. Айнагүл Şu сом эмне? Азыр эми дагы көтөрүлдү. 300 сомду көтөрүлүп атат. Ал охрана, освещение, анан бизге экран алып берет экен. Анда айыл өкмөт эмне бюджетти көтөрөт? 2000 сомго чыгып атасың. Мындайда бул жыйынды мен апамдын суббота күнү өткөргөнүнө байланыштуу мен өзүмдүн шартымды айтып кеттим. Апамдын суббота күнү 40 өткөргөнүнө байланыштуу. Жаман көрүп Мындайда туугандар, мякта кирип баратканда мен мынтип айттым. Туугандар, эмне маселе болуп атты? 2700ге чейин чыгып кетти деген да сөз болду. Жок, болду сөз. Мынакей. Мен уканымды айтып атам. Анан 2300 бир киши айтты. Мен айттым, туугандар, 2000 сом бала бакчага төлөнөт, болду дедим. Туурабы? Питание. Болдубу сөз? Болду. Всё. 5те кое туруңуз. Эми ал боюнча толук охрана керек болду, мойка жетпей атабыз. А бул айтты, айлөкөттөн чыгарып берди ошентип. Каласаңар төлөйсүз, калабасаңар өзүңүз. Айлөкөттү түзүлдү деп айттык. Чоңгуз сиз сөздү туура айттыңыз. Ремонт фонд түзүлдү. Могул биздин протокол пронумерован, прошнурованный, документально общеродительских собраний. 14 сентябрь 2021 жыл. Мынакей, жана эмеске көргөзүп кеткен. Голосование. Поставили оплату и доплата, поставили на голосование. За 227 человек, против 0, воздержавшиеся 0. Анын артында мына колдорун көргөзүп бердим. Ата энелер айткандай кол коюшат келгенде. Мынакей. Мынакей 14 мына карап көрүңүз. 14 сентябрбы? 14 сентябрь 2021. Ушу керек мага. Сиз ушуга кол койгон. Сен ушундай кагадыр. Ушундай эле Эми караңыз, айнагүл эже. Бул жерде акча көтөрүлүшүнө ыраазысыңбы деген суроо жок. Жок, зато могул жерде карабайсызбы? Могул Жок, мен ал голосованияга живой койдуруп атпайсызбы? Ата эне кол коюп берип аткан кагазда жок да. Ата эне мисалы мен противмин деп кол көтөрсө, биз могул жерде көргөзүп бермекпиз. Азыр бир ата эне айтпады, мына сиз айттыңыз. Собранияга келебизби? Келгенде бизге таратып берет кагаз, ар бирине кол койгон туурабы? Бизге кол коет. Биз уже кол коюп бүткөнбүз, ал моменте сиз сүйлөйсүз, воспитатель сүйлөйт. Сүйлөп атканда бүт ата энелер кол коюп бүтөт туурабы? Ошондо биз уже
көтөрүп атабыз. Сен аны көтөрүлүп атат уже. Дегенден кийин анын арасында мисалы родительдердин арасында каршылары дагы бар. Айрым көтөрсө 5-6 болсо 10 чакысы көтөрөт. Мисалы 30 атене келсе, оны 10-15 көтөрөт, 20 көтөрөт. Арасында ошол көтөргөндө да сыртка чыкканда айтат, биз ушуга каршы болчу, көтөрбөй, али жок, бала үчүн чыдайбыз дейт. Мисалы анан кийин бул жерде эч кандай сөз жок, мисалы туурабы? Бүт ооз-эки болуп атат да, биз келдик, собранияга катыштык деген кол менен уже көтөрүлүп калды. Биз ошону айтып атабыз. Менин 2 баламдыкын 2 группасынан тең бүт баары эле против болуп чыгышкан да. Айнагүл Мына голосование ушул жерде турат. Айнагүл азыр сиздин астыңызда бир суроо берем эжекеге. Сиз мына кол койгонсуз, туурабы? Ошо акчаны бааны көтөрүп атам деп койгонсуз? Жок, собранияга келип катышып атам деп койгон. Бирок сиз ошол жерден мен каршы болчумун деп собранияда кол көтөрдүңүзбү? Жок, ладно, Бул протокол эмес да, эжеке. Мына протокол. Жок, вот мен түшүндүм. Сиз протокол, опросник берип атканда адамга, сиз буну протоколго түшүрөсүз бул нерсени, туурабы? Ооба. Опросник берип атканда четко, ясно көргөзүлүш керек. Мына четко ясно көргөзүлүп турат. Голосование. До 2000 сомов оплату поднять. Голосование. Эжеке, сиз сот кылбай эле чечим чыгарып атасыз. Сиз сотто өткөрбөй чечим болот. Бул чечимди мен чыгара албайм. Бул ата-энелердин чечими мына. Мына ата-энелердин чечими. Эжеке, ата-эне сизге айтып атат. Мына ата-эне. Ал собраниядан айткан жок ушул ата-эне. Эмне үчүн айтпайт собранияда? Кол коюп бериптир го. Жок, биз ага нааразы эмеспиз. Утвердила. Да, көргөздүм. Постановление кеңеши менен. Сыртта турат, доступ. А 200 сом ал уже родительский взностордун өзүнө Атыңыз ким болот? Эй, токтогула. Атыңыз ким? Мен Чолпон Жумашевна. Чолпон эжеке, мындай болуп атат. Бул ата-эне бул кагазга кол коюп атат. Кол койгону булар собранияга келдик. Кандай болот? Деген собранияга келген кишилер, собранияга повесткасы менен келет да, жөн эле келбейт да. Они расписались, но они не были в курсе. Как не были? Они что пришли? Ошону айтып атат. Эми көрүп атасызбы? Сиз сиз коюп берген кол башкандыкка кетип атканын сиз билбей атасыз. Эмне түшүндүңүзбү? Айнагуля. С самого начала тебе вот здесь надо написать было. Айнагуля. Сен макул же каршы болгон үчүн кол коюп атасың деп бир деп айткан эмес. Мисалы мен аны воспитательдер жүргүзүп атат. Мен жолдошум катышпайт, мисалы мен жолдошум келип кол коюп койду дегенде. Мен катышам. Тумуюк түрдө өткөн жокпуз да, мына повестка дня ачык турат. Голосование бул жакта. Биз голосование коюп атабыз да, ачык. Пожалуйста, анда эмнеге айткан жок бул жерде мен противмин деп. Айтса мен ошондой эле кылып көрөбүз берем. Болсо сиз азырчы оплата 1600 болсо деле бизге разница жок. Аз болсо деле разница жок. Биз ошончо тамак бере беребиз. Мына жерде ата-эне ат фамилиясын жазып кол коюп бериптир. Бул ата-эне эме айтып атат? Мен кол коюп берген кагаз акча сен алар көтөрүлүшү үчүн экенин билген эмесмин деп атат. Мындайча айтканда, мындай оройраак кылып айтканда, алдамчылык менен кол койдуруп алды деп атат булар. Андай алдамчылык болбосо анда мен собрание өтпөй деле койсок болмок да. Анда мынча болду, көтөрүлдү деп эле койсок болмок да. Сиз айткандай алдамчылык болсочу. Булар Чолпон эжеке. Мына документ туурабы? Документ. Ушунун негизинде протокол түптөлөт. Азыр мына ата-эне кол коюп берген. Ушу ата-энелер кол коюп берген. Канча киши? Булар эң негизгиси бул канча киши эмес. Кол коюлду. Макул деген булар айтып атат. Мына сөзсүз жазыш керек. Түшүнүгү жок адам болсо, биз собранияга келгенде айтыш керек болчу. Силердерге каршы болсоңор кол койбой койгула деш керек болчу. Биз бир собранияга келдиңби, мына катыштасың, кол кой деген кагаз макул. Если да кымбаттаса, цены изменятся, поставщиктер айтат, бетти мен, например, 490го ташыбайм, 520га ташыйм дейт. Аны кайра базар менен бирдей эле болуп атпайбы? Ой, базар жок, анан шашпа, может 560 сом болуп калат. На следующий, например, год-точу. Ой, биз бул акчаны, например, бул акчаны бизге даже кереги да жок. Бул тендер менен кетет, поставщикке түктүз, поставщиктерге объявлять этебиз да. Анан мен 50 сомдон ташыйм, мен 30 сомдон ташыйм дегендерди кичине эң арзан баасына биз алабыз, биз эметебиз. Бунун баарын сага сен кайра компьютерге чыгарып, могу протоколдун баарын кайра элдерге кол койдуруп чык, ылдый жагына. Вот, например, могу жерде жазылып турабы, могу жерине продолжение кылып, ата-эненин эмесин жазгына. Колдорун коюп. Ошо нааразы болсо көтөрүлбөйбү сени? Нааразы болсо ата-энелер? А негизи родительский комитет эле кол коюп берчи.
туурабы мен мага жылда ушундай алып комитет келесиң сен. мала ошон үчүн баарына кол коюп Аны үчүн родительский комитет моундай протоколду жазып туруп ылдый жагына баарын тиги тисмесин колдорун койдуруп анан кийин өзүлөрү бизге протокол бериш керек. Родительский комитет бизге кыска нуска кылып элечи. Мына азыр родители үчүн чечип макул деди. Биздин голубузду укпай койду деп атат. Булар чечилгени чечилбегени болбойт. Биз ценасынан отталкиваемся. Ценасынан. Түшүнүп атасыңарбы? Мисалы биздин группадан 45 Булардын макулдугун сурай албайбыз. бала келсе, 45 бала келсе. Кылады. Мисалы мен собранияга келбей калдым. Айда 20-30 атене келди дейла. Олар биз собранияга келдик деп кол коюп берип атышат, туурабы? Кол коюп берип атышат. Ошонун негизинде сиздер дагы ошону көтөрүп коюп атсаңыздар, биз алижок төлөйбүз да, мисалы каршылар деле, туурабы? Мисалы ошо собранияга келгендер дагы ошо жерде каршылары бар. Просто сиздин бетиңизге айта алышпайт. Карапайым адамдар. Айына 10-15 миң айлык зарплата иштегендер бар, туурабы? Дальше мякта квартирада иштегендер бар. А ошолор мяка бир үйдөн 3 бала зорлар бар экен. 6 миң сом төксө калган как барат? Ошону силер калыстык карагыла да. Жозо силер 3 баланын 2 бала, 1 баласын бонус кыласыздар. Бонус кылган мен колдон келбейт. Аны силер кылып койгонго силердин акыңар бар негизи. Кыргызстанда негизи мыйзам боюнча дагы бар. 3 баласы болсо 1 баланы бонус кылыш керек. 2 миң сомдон болсо ошого какой-то 1000 сом төлөй тургандар кылыш керек. Анан ошону кылса болобу? Болот. Мен жооп берейин. Бул маселе бул жыл эмес, 2-3 жыл мурда эле көтөрүлгөн кеңеште. Бизде кеңеште 21 депутатыбыз бар. Ошол депутаттар айткан, тарифти биз бекитип беребиз. Эч кандай көп балалууларга же болбосо кыйналып жашаган семьяларга льгота берилбейт. Льгота только башка өзүбүз коюп берген тариф боюнча берилет деп айтылган. Ошонун негизинде биз ата-энелерге опять собранияда айтканбыз. Сиздерге льгота биз алып бере албайбыз деп. Ушечи? Эжекелер бир суроо берсем мейлиби, директорго? Мынаны азыр сиз документти таанайсызбы? Бааны көтөрүлүшү үчүн. Баанын көтөрүлүшү үчүн моуну документти тааныйм. Себеби бул жерде канча киши макул, канча киши макул эмес деп. Ошо эмненин негизинде түптөлдү? Бул протоколбу? Бул ата-энелер мына документтин негизинде. Ата-энелердин общий родительский собраниянын протоколу деп турат. Пронумерован, прошнурован. Бул эле эмес. Буга чейин канча собрание болгон болсо. Ошо 227 адам разы деген сөз кайсыл документке таянып түптөлдү? Мына протоколдун негизинде. Протоколдо жазылып турат. Ошо 227 адам согласие берген жер каякта? Мына протоколдо. Ал мен эми собраниянын сизге сүрөтүн тартып бере албайм. Бул протоколдо турат. Бул эмне кагаз? Жок, бул эмне кагаз? Ата-энелердин кол койгон кагазы. Эмне үчүн? Собранияга келгендиги үчүн регистрация. Азыр сиз айтып атасыз. Бааны көтөрүлүшү үчүн мына ата-энелердин колу бар деп туруп мындай кылып чыгарып бердиңиз. Мына могу окубайсыз пунктту. Мына окуп берейин сиздерге. Оплата 2000 сомов, правильно? Вот здесь. И доплата. Поставили на голосование. Ошо голосование каякта? Протоколдун процедурасы. Бул Ошо голосование кайсыл жакта? Мына могул жакта. За канча киши? Туугандар, мындай болуп атат азыр бул жерде. Мен түшүндүрүп бере албай атам, может силер түшүндүңөр. Мына кагаз ата-энелер кол коюп берген. Бул кагаз кол коюп бергендин себеби биз чогулушка келдик деген кагаз болчу негизи. Анан ата-энелер кол коюп бергенден кийин бул кагаз бааны көтөрүлүшүнө разымын деген нукка бурулуп кетип атат. Тилекке каршы буну директор түшүнбөй атат. Азыр ата-энелер наразы болуп аткан жери келип туруп, биз буну бааны көтөрүлүшү үчүн эмес, биз чогулушка келгенибиз үчүн коюп бергенбиз деп атат. Албетте ой пикир калтыргыла бул нерсе үчүн. Мен директорго түшүндүрө албай атам. Келген ата-энелер кол коюп бериңиздер. Анан кийин тамак ашка. Негизи бааны көтөрүлүшү боюнча анкета мындай көрүнүштө болуш керек. Мына 60 сом, анан 75 сомго көтөрүлөт, 80 сом. Сиз разысызбы, жокпу деген кагаз. Бул жакта кээ бирине мына разымын, жок дегенде мына 60 сомго наразымын, 75 сомго да наразымын деген кагаздар бар. Сурамжылоо дейт да буну. Тилекке каршы 2000 сомго көтөрүлүп атканда мындай сурамжылоолор көрүлгөн эмес. Биз
кол коюп атабыз келип собранияга катыштык деп гана түшүндүм. ошонун негизинде себебин эстеп атасыз. Мисалы бул группада 27, бул жакта 37. Ошонун эсебинде 227 ата-эне макул болду деп сиз чыгарып Баны көтөрүлүшүнө. Мен ар бир группа эмес, 2 группадан өтүп жүрөм. Собрание ата-энелердин идасы собрание. Собрание башталарда воспитатель, мен процедураны толук айтып берейин, ошондо может бирибиз түшүнөбүз да. Воспитатель буларга кагаз таратат. Лист регистрации называется. Ким келди бүгүн ата-энелер кол коюп бересизби? Кээ бирөөлөр мен мунун баамасымын, же болбосо өзүнүн фамилиясын көрсөтөт. Бул кеттиби? Анан мен кирем. Кирем дагы, уважаемые родители, на повестке дня на родительском общем собрании сегодня вопросы. Отчет по ремонту директора, оплата за питание, обсуждение, доплата кружки на добровольной основе, создание попечительского совета и работа родительского комитета. Мол жерде разное менен 5 маселе коюлат. Мен муну баарын тең тааныштырам. Таанышкандан кийин 5 маселе боюнча мен сүйлөп баштайм. Сүйлөгөндө ата-энелер көбүнчө мени угушат. Угуп, мындай до конца сүйлөп мен эч ким мындай сөзүмдү бөлбөйт да. Анан мен как аналист коюп берем. Коюп бергенден кийин ата-энелерге мисалы именно акча маселесине келгенде, здесь доплата, быйыл кошулду просто оплатабызчы. Доплатабыз бар, кружоктор барчасын тоже на добровольной основе. Суроону четко ясно коем сизге. Караңыз. Четко ясно. Сиз баа көтөрүлүп атат деп протокол жазып атасыз. Бул Жазма жокмун, айтып берип атам еще. Мыйзам түрүндө жазма болот да. Булар голосование кылып атат. Жазма түрүндө. Каякта ошо? Мына. Аны биз көргөн жокпуз да. Ата-энелер. Жок, сиз көргөн жоксуз, бирок сиз собранияда отурдуңуз да. Отуруп койсо эле болдубу? Жок, биз каршыбыз десеңиз болот беле ошондо. Мен ошо каршымын, разымын деген кагаз каякта? Разымын деген үчүн мына кагаз. Разы болгон Али. Ошолор сен аны көтөрүп атканда кана ушундай кагаз болгонбу? Аялдар ызы жүз жаман болот экен, а? Кайсы бири опросник эки кагаздын бири? Мен үч жерде кирип айткам. Опросник деп мо болот о? Жок, мына опросник. Ал эмес. Бул опросник. Подпись родителей. Бул жарабайт. Бул опросник. Токтоңуз да. Мени сүйлөткүлө. Мына опросник. Радуга. Жок, бул опросник эмес, бул жарабайт. Бул опросник эмес го? Ал дагы кол, а мол протокол. Общеродительский собрание. Азыр мен айыл өкмөт менен сүйлөшүп атам ошо. Мындай кылбайлыбы? Жок, ким? Мен сизге кагаз түшүндүрөм. Мындай. Жок, мени управлять этпегиле азыр. Мен сен управлять этем. Мен маселени сизге нугун айтып атам. Кайсы опросник? Мына мо болот банк. Бул опросник, эми караңыз. Мына опросник жарабайт. Бул опросник отказ болуп кеткен. Мына опросник 400 сом турат, билесизби? Бир опросник эмес, Протокол. Эми токтоңуз, келиңиз, мен протоколду карайм, эми карап турыңыз. Мына протокол 227 ата-эне за. Мынанын негизинде 227 адамдын колу бар. На голосование поставили. Эми мына опросникпи жокпу? На голосование поставили. Пусть арыз жазсын, муну сессия мыйзам чегинде карап чыгалы. Депутаттын баасын айтатам, тарифти биз утверждать этпейбиз. Айыл өкмөт даже утверждать этпейт. Муну только депутаттар утверждать этет. Кыргызда ушундай сөз бар. Жетекчи сени түшүнбөсө шартыңды, сени шартың эч качан жакшы нукка өзгөрбөйт дейт. Биздин кээ бир элдин өкүлү болгон депутат агаларыбызга кайрылабыз. Сиз бүгүн чыгарып аткан мыйзам элдин эртеңки келечеги. Алардын жашоо шарты, алар кандай нукта жашап атат, ошого да бир аз маани беришиңизди суранабыз. Сиз бүгүн жөн гана кагазга кол коюп бере атканыңыз бүгүнкү элдин эртеңки келечеги болуп эсептелинет. Депутат агаларыбыз элдин жашоосуна бир аз үйрөнүп койгула. Силерден суранычы.